мен билем, менден башка эч ким билбейт деген позициядан кайтышыбыз керек. Кеңешишибиз керек. Өлкө чындыгында жардым боорунда турат. Глобализация Кыргызстанды ушундай четке алып келди, же ары кетебиз, же бери кетебиз. Кечеки соңку окуяларда көрсөтүп атат, Кыргызстан өзүнүн жолун тандап алыш керек мезгили келип калды. Болду, бүттү, келишибиз керек. Ушул жарга келип такалдык. Анда ушул же баш мыйзамды карап чыгып, ревизия кылышыбыз керек. Мына өткөндө укук коргоочулар айтты, канча мыйзамды ревизия кылып, жаңы конституциянын редакциясына шайкеш келтирүү жөнүндө чечимдерди чыгарып бериптир. Анын ичинде эки мыйзамга түк өзгөртүүнүн кажети жок деп, жанакы жалпыга массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам, мыкты мыйзам, өзгөртүү киргизи кажети жок деп эксперттик топ Адилет министрлиги берген экен. Өчөшкөндөй дал ошондон өзгөртүүнү баштады. Биз угушубуз керек бири-бирибизди. Ачуу болобу, таттуу болобу угушубуз керек. Биз даярбыз деп атабыз укканга. Сунуш берип коюп атабыз. Анан эмне кылышыбыз керек дегенге олтуруш керек. Бардык маселе сүйлөшүү жолу менен чечилет. Акылдашуу жолу менен чечилет. Оно баш мыйзамыбызды кайрадан ревизия кылып чыгышыбыз керек. Ансыз болбойт. Же бар же жок деп жазып коюшубуз керек. Бул жакта мыйзамдын талабы башка, жашоо башкача болуп кете берсе, биз бейбаш өлкөгө айланып кеттик. Ушуну гана талап кылып атам мен. Эгерде ал мыйзам бул 44-чү берене мындай жазылбаса, мен бул маселени көтөрмөк эмесмин, көтөрбөйт делем. Отуралы, кеңешели, анан бирөө кетип калса эле асман оодарылып түшөт дегенден кетишибиз керек. Манас өлгөндөн кийин дагы жок болбогон элбиз. Жапаров кетсе оодарылып кетпейт. Жапаровтан мыктылары келет. Жапаровтан эстүүлөрү, андан акылдуу, андан өткөн экономисттер келет, табылат. Башта ушинтип айтат эле, сырттан келген карыз жалгыз Акаев үчүн келип атат. Акаев кетип калса карыз бербейт деп. Бизди 10 жыл ушинтип эзген жогорку кеңештин депутаттары. Ким келсе деле берет экен да карызды. Демек, элдин өзүндө биз өзүбүз карашыбыз керек экен. Рахмат.